Борбордук шайлоо комиссиясы жарыялаган болжолду тизмеге баам салсак, жаңы курамдагы 90 депутаттын көпчүлүгү же тактап айтканда 50сү 7-чакырылышта депутат болгондор. Арасында мурдагы төрага Нурланбек Тургунбек уулу, Марлен Маматалиев, Эльвира Сурабалдиева, Жанар Акаев, Эрулан Кокулов, Улан Примов жана башкалар бар. Алар кайрадан шайлоочулардын көпчүлүктүү угушун алды. Алдын ала жарыяланган тизмедегилердин калгандары мурдагы чакырылыштарда депутат болгондор, шаардык жана айылдык кеңеште эл өкүлү болгондор, блогер, ишкер, билим берүү, социалдык укук коргоо тармактарында мамлекеттик кызматта иштегендер. Борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, шайлоочулардын эң көп добушуна ээ болгон талапкер номер 11 шайлоо округунан ат салышкан Шайырбек Ташиев, ал эми айымдардын арасынан шайлоочулардын эң көп добушун алган 23 округтан талапкер болгон Эльвира Сурабалдиева, аны шайлоочулардын 26% шайлаган. Шайлоолор жөнүндө мыйзам гендердик квотаны сактоону милдеттендирет. Ар бир шайлоо округунан бир жыныстагы 2ден ашык депутат шайлана албайт. Бул аялдарды саясатка жылдыруу үчүн жасалган кадам болду. 7-чакырылышта 20 айым депутат болсо, жогорку кеңештин 8-чакырылышында 30 болот. Автоматтык эсептөө урналарынын жыйынтыктары боюнча маалыматтар Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтына жарыяланган. Шайлоонун расмий жыйынтыгы кол санак бүткөндөн кийин чыгарылат. Боршайком 2 жуманын ичинде добуштарды кол менен санап бүтүп, шайлоонун жыйынтыгын расмий жарыялашы керек. Добуш берүүнүн жыйынтыгы чыгарылып, шайлоонун натыйжасын аныктоо үчүн конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн 14 күндүк мөөнөт бар. Ошо 14 күндүк мөөнөттүн ичинде түзүлгөн кол менен санактын негизинде түзүлгөн протоколдордун негизинде добуш берүүнүн жыйынтыгы жана шайлоонун натыйжасы аныкталат. Шайлоонун натыйжасы так аныкталгандан кийин Борбордук шайлоо комиссиясы шайланган депутаттарды расмий каттап, күбөлүк жана төш белги тапшырат. Жогорку кеңештин регламенти жөнүндөгү мыйзамга ылайык, жаңы парламенттин 1-сессиясы шайлоонун расмий жыйынтыгы аныкталгандан кийин 15 календардык күндөн кечиктирбестен өткөрүлөт. Жогорку кеңештин 1-жыйналышын жаш курагы жагынан эң улуу депутат ачып, төрага шайланганга чейин жыйынга төрагалык кылуу милдетин аткарат. Жогорку кеңештин депутаттыгына 90 талапкердин эң улуусу 69 жаштагы Гүлайым Ашрапова жана эң жаш депутат 2000-жылкы Чолпонбай уулу Бекмырза болду. Нургүл Жумабекова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24. Өзүм машина оңдойм, ушу элдин баарына келип мен жака келип ремонт. Президенти өзүнүн үйүнө чакырган бул айымдын видеосу социалдык тармакта тарап интернет колдонуучуларынын кызуу талкуусун жаратты. Бишкектин тургундары менен Садыр Жапаровдун жолугушуусунда ал мамлекеттен кайтарымсыз акча алып, унаа оңдоп ишкерликти баштаганын айтып, өлкө башчыны үйүнө келип кетүүсүн суранган. Президент жооп катары бир күнү барып кетээрин айткан. Биздин президенти Садыр Жапаровду чакырганын мен телевизордон көрүп калып аттым. Айыл тараптагыларга барып атканын, алардыкын көрүп, жакшы экен деп аткандан мен дагы ошо эмне себеп менен айылдыктарга барат, эмне себеп менен бизге келбейт деп аябдан өзүмдүн оюмда жүргөн, оюмду чыгарып ошол жерден айтып алдым да, келсе экен, мени да көрсө экен. Ошо аял затындагы ошо негизи ошо биздин президентибиздин немесин указы менен болот атпайбы, булчу 100 000 сомдук проектичи. Аны ошондуктан мен алганымды, иштегенимди, результатын көргөзгүм келди да. 4 баланын энеси Назгүл Наматбекова ден соолугуна байланыштуу 2-топтогу майыптыгы бар. Мурда балдарынын жөлөк пулу менен гана жашаган айым 2023-жылы социалдык контракт долбоору аркылуу мамлекеттен кайтарымсыз 100 000 сом алып, унаа оңдоочу жай ачып, ишкерликти баштаган. Соцконтракт деген ал деген негизи бир немеси жакшы экен да. Бир алдан өзүмө керектүү запчастарды ала албай жүргөм негизичи. Анан ошо менен бир алып алдым, ошо менен жакшы иштерди иштеп атам. Материалдарым бар болчу, бирок бул баягы биз үйдө кичинекей чакан иштеп аткандыктан, чакан болуп иштеп аткандан мен 100 000 проектке катышкандыктан ага деген чоңураак сваркамды алдым, керектүү материалдарымды алдым да, абдан жакшы. Бүт эле машинанын краскасын жасай алам, шпаклевка тартам, оңдоп түздөп баарын жасай алам. Ошентип ишкерликтин эбин тапкан үй бүлөнүн азыр кардарлары да үзүлбөйт. Алыскы туугандан жакынкы кошуна артык дегендей, Назгүл айымдын кошуналары да каарманыбыздын ишмердиги менен сыймыктанаарын, ал көпчүлүк үчүн өзүнүн ишмердүүлүгү менен үлгү экенин айтышат. Өзгөчө президент менен жолугушуудан кийин ага кошуналары да сүйүнгөнүн жашырышкан жок. Конечно, сыймыктанам.
эркектер кылбаган жумушту неметип мына өзүнүн маңдай тери менен өзүнүн жашоосун өз арабасын өзү сүйрөп атат. Ошо 100 000 сомду мисалы бир сомунда лишний кетиргенин көргөн жок. Мен личный өзүм көрдүм. Немелердин шаймандардын баарын сатып алып, ошону менен иштеп атканынанчы. Садыр Жапаровго барганга да аябай, ошого айтып неметкенине да аябай сыймыктандым. Назгүл Нааматбекованын президент менен жолугушам, үйүмө келсе экен деген үмүтү дале болсо күч. Ал өлкө жетекчиси менен жолугуп, анын демилгеси менен ишке ашкан долбоорлордун жыйынтыгын, карапайым эл үчүн аткарылган иштин акыбетин өз мисалы менен жеринде көрсөтүп берсем деп ниет кылууда. Ушунча жылдан бери өзүм неме болуп жүргөм да, бизге деле келсе болот эле да, может бул мындай айтканда мотивация болобу дейм да, башка адамдарга дагычы мына президент келет экен, иштеген ишибизди көрөт экен деп банкрот болбой, может алып кетеби андан ары деген ойдомун да. Может ошондой болуп калар. Элдин жылуу сөзү, жакындарынын, кошуналарынын колдоосу Назгүл айым үчүн мыкты дем, башкалар үчүн үлгү болду. Ал жөнөкөй эле ишкер эмес, тагдырды жеңген, балдарынын жаркын келечеги үчүн күрөшкөн күчтүү, жөнөкөй кыргыз аялдарынын бир символу болуп калды. Максат Боронбаев, Улукбек Абдиев, Ала Тоо 24. Түркияда ар бир шайлоодо жеңгенде жанагы Эрдогандар балкон деп коет, балкондон отуртайт. Биздикилер аны балкондой болду. Бул менин жеңишим эмес, ушу сиздер мени жогорку кеңешке койсо билимдүүлөр керек, деринде керек, өзгөчө ойлоно алгандар керек деп бизге добуш бердиңиздер. Биз эч качан бул жыйынтыкка уялбайбыз. Биз баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Парламентте балык депутат болбогон деп мени шайлап берген мекендештериме чын жүрөктөн чоң ыраазычылык билдирем. Ушунчалык толкунданып, кубанып турам. Мен ойлойм, ар бириңиздердин добушуңуздарды, ар бириңиздердин үмүтүңүздөрдү толук коргоого, актоого мен сөз берем. Дагы бир жолу баарыңыздарга терең таазим, бар болуңуздар. Я хочу поблагодарить всех своих единомышленников, свою команду. Всем вам спасибо большое. Нас ждут большие перемены. Таза шайлоо өткөрүп, ак дилим менен, ак намысым менен аракет кылып иштедим. Мен бир дагы добушту сатып алган жокмун. Мен ошо эки кошо ишенген жетекчим дагы анткен жок. Бирок бул жашоонун биз көп чоң сабак алдык. Кантип добуш сатылып атканын көрдүк, кантип административдик ресурс иштеп атканын көрдүк, кантип айрым адамдар айрым мыйзам бузууларга көз жумулуп атканын көрдүк. Бул эч нерсе эмес. Эмин районунда Калмак Ашуу айылында 5-6 киши бир 460 000 сом менен кармалды. Бирок кийин кызыгы бул аягына чыкпай калды да. Бул акчанын ээси жок сыяктуу болуп калды, бирок